Бул Павловня дарагынын адамдарга пайдасы ушунчалык экен. Мунун гүлү да жакшы экен да. Мунун гүлү аарыларды кармайт экен, өстүргөнгө жакшы экен. Гүл бар жерде жакшынакай адамдарга дем ала турган жакшы шарт түзүлөт, жакшы аба түзүлөт. Бунусу да бар экен. Анан баарынан кызыктырганы ушунча 20 жылга чейин өссө дагы жакшынакай болуп, өзүнүн шыңгадай болгон боюн жоготпой, кадимки курулуш эмеси болот экен, материалдар болот экен. Эң эле жакшысы. Биз карагайды кыйып салсак өспөйт ордунан. Муну кыйып стройматериалга пайдалансаң, анын дүмүрүнөн кайра чыгат экен, өсөт экен. Кайра чыга берет экен. Анан ошондо айланайын 5 жолу кырксаң, ошо жерден 5 жолу кайра өсүп чыкса, бул түгөнбөгөн токой байлыгы да. Чыныгы эле кут да. Анан ушунун баарын ойлонуп, бул экөөбүз нарынга жер алалы да ушу өстүрөлчү. Болсо, нарын суу өспөйт дейт. Балким бардыр деп анан кийин эрмекти таптык. Эрмекти таап анан кандай отургузушту, эмне кылышты, мен үйрөнгөнмүн. Ошондон баарын жакшынакай кылып сиздерге үйрөтүп берем. Керек болсо нарынга барып отургузганга мүмкүнчүлүк бар деди. Анан ошон үчүн эле анан бу жерде малинабыз бар эле, аны кыскартып туруп эле анан кийин биякты ошо Павловня кылдык айланайын. Пайдасын көп айтып атасыз, бирок түйшүгү кандай экен? Мен өзүм нарындыкмын. Айланайын жана помидор менен калемпирден ушундай тажагам. Жаш баладай карап. Мунуку деле ошондой экен. Өтө суу болсо дагы чирип кетет. Өтө кургак болсо солуп калат. Анан бу жерге келип, мындай болуп эметкенден кийин жерден деле нымды ала берет, үстүндөгү жалбырактан деле нымды ала берет. Жерге отургузуп, бир 20 күнчө кичине жүдөйт. 20 күндөн кийин эле бой берип өсүп кетет экен. Артыкчылыгы мунун жалбырагы демде бишсе, давлениеге аябай жардам берет экен. Давление, мен өзүм давлением да. Кургатканы андан да жакшы. Кадим эле көк чай болуп калат экен. Ушунда приятный даамы бар да, таттуу сымал болгон, жакшы даамы бар. Жанагы гүлдөрүнө аарылардын жабалактап жабышып калганы, бул өзү негизи дарактын өзүндө таттуулук бар болсо керек да.